Мубарак Даулатованын 11 айлык ымыркайы дени табы көтөрүлүп, мурдунан суу агып, дем алуусу начарлай баштаган. Дарыгерге кайрылган мезгилде пневмония болгонун билишкен. Ооруканага жаткан күндөн тарта кислород менен дем алуусун жакшыртышкан. Алып келиш менен эле дем алыш эмелери кыйын болуп, сразу кислородко коюшту. Кислородко койгондон кийин кичине жеңилдеп алды. Анан врачтар көрүп өздөрү уколдорун, личинасын башташты. Кудайга шүгүр, азыр балам жакшы. Өзү мурду менен дем алып, оюнга берилип, ойноп жакшы отурат. Биз барган кезде Кадамжай аймактык оорукананын балдар бөлүмүндө жаткан оорулуулардын басымдуу бөлүгү пневмония менен дарыланып жаткан жаш бөбөктөр экен. Негизинен өпкө оорулары менен келген балдар негизинен оорураак келип жатат. Азыркы учурда дене табы көтөрүлүп, дем алуусу кыйындап, эгерде ымыркай балдар болсо, негизинен эмчек эмүүсү начарлап, чоңураак балдардын табити начарлап, энтигип дем алуусу кыйындоо менен келип, бизде лечениясын алып кетип жатат. Үй шартында негизи ооруган балага, сасыктуу менен ооруган балада сөзсүз жөтөл дагы кооптуу белгилери болот. Биз жөтөлгөн учурда эле обязательно үй бүлөлүк дарыгерге барып туруп кайрылуусу керек. Жөтөлгөн учурда эле антибиотик берүү деген нерсе жок. Жөтөлдүн дагы негизинен түрү болот. Кээ учурда вирусный болушу мүмкүн, кээ учурда бактериальный формасы болот. Ошого карап бериш керек. Суу ойноп, мектепке барып жүрүп, мороженое жеп, ошентип жөтөлүп келди. Балага жакшы көңүл бөлүп карашыбыз керек экен. Мектепке барганда дагы көңүл бөлүшүбүз керек экен. Ошентип суу ойноп, пневмония болуп келди. Бала кырылдап, дем алганда кыйналып калат экен. Азыр жакшыбыз. Бирок 10 күн, 7 күн кислород менен жаттык. Эртең жумадын 10 күн болот. Дагы деле кичине кыйналып атат. Азыр деле кислород менен отурабыз, көрүп атасыздар. Кичине кыйналганы жок болду. Азыр жакшыбыз. Ал эми Кадамжай райондук тез жардам бөлүмүнө күн сайын 60тан ашуун оорулуулар кайрылса, алардын басымдуусу пневмония жана сасык тумоо менен кайрылгандар, дейт тез жардамдын кызматкерлери. Больной кайрылса, ошонун 20-30-у азыркы грипп менен, пневмония менен, бронхит, обструктивный бронхит менен кайрылышат. Арасында коклюшка подозрение болгон больнойлор бар. Убагында каратышпайт, өз убагында үйдө карап калышат, өздөрүнчө өз алдынча дары беришет. Аптекадан сурап алып дары беришет дагы. Оор абалда келгендер бар. Алар жатышат. Күнүгө бизге кайрылган больнойлордун жок дегенде күнүгө 2-3 больной сөзсүз жатат. Азында эң кеминде. Эске салсак, акыркы 3 айда пневмония оорусу менен жалпы 143 ымыркай кайрылган. Анын ичинен 92си 1 жашка чейинки ымыркайлар. Дарыгерлер дене табы көтөрүлүп, баланы шайы кетип жаткан мезгилде дароо ооруканага кайрылуусун сунуштайт. Ажамал Мурзадолаткызы, Салам Медиа, Баткен.